Emnegedir dini bayandardın içinde bayuu jönündө, ekonomika jönündö, akça jönündö dini meseleler çok. Bunun sebebini çin aytayın men dagы bilbeyim. Oşonduktan men uşul nersени eskerip kettim keldi. Emne üçün musulman bay boluş kerek degen суроого чакан жооп бергенге аракет кылайын. Musulman bay boluş kerek. Birinci sebebi. İslam dini 5 türküktün negizine kurulat. Алар келме айтуу, намаз окуу, орозо кармоо, ажылык кылуу жана зекет берүү. Зекетти колунда бар адамдар гана беришет. Жана бул милдет аларга гана жүктөлөт. Зекет берүүчүлөрдүн даражасы акыретте өзүнчө каралат жана аларга өзүнчө сыйлыктар бар. Канткенде да зекет İslam dininin 5 türkөгүнүн biri болуп жатат. Назар салыңыздар, урматтуу мусулман бир тууганым. Аллах Таала ыйык Курандын 82 жеринде зекет жөнүндө эскерет. Жана өтө көп аяттар намаз окугула жана зекет бергиле. Намаз окугула жана зекет бергиле деп өтө көп эскерилет. Намаз бул мусулмандын жашоосундагы баш сыяк. Ибадаттардын ичинде эгер намаз жок болсо, денедеги баш жоктой эле кеп. Мына ушундай улуу амалдан кийин эле зекет бериңиздер деп Аллах Таала ыйык Куранда өтө көп жолу кайталайт. Демек зекет берүү биз үчүн абдан маанилүү маселе болуш керек. Демек зекет берүү бул Аллах Тааланын бизге берген буйругу жана мунун өзүнүн чоң жетишкендиги бар. Зекетти кандай өлчөмдө берет, кимде берет, муну дин илимпоздордон такталат. Эмне себептен мусулман бай болуш керек? Экинчи себеби ажылык амалын аткаруу. Ажылык амалы да ислам дининдеги 5 түркүктүн бири болуп саналат. Ар бир мусулман бул жашоодо төрөлгөндөн өлгөнгө чейинки аралыкта жок эле дегенде мүмкүнчүлүгү болсо бир жолу ажылык амалын кылыш керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям кабыл болгон ажылыктын сыйлыгы бир гана бейиш деп айткан. Дагы бир хадисте кимде ким Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн гана ажылык кылса жана ажылык учурунда бузукулуктардан ар кандай жаман нерселерден тыйылып калыстык менен аткарса, ал энесинен төрөлгөн наристедей таптаза күнөөсүз абалга өтөт деп айтылат. Дагы бир хадисте ажылык кылуучулар Аллах Тааланын коноктору деп айтылат. Жана ал коноктор эмне деп дуа кылса, эмне деп бата кылса, сөзсүз кабыл болот деп айтылат. Эмне үчүн мусулман бай болуш керек? Үчүнчү себеби ата-энени ыраазы кылуу. Европа мамлекеттеринде ата-энелери дүйнө жүзүн кыдырышат. Жашоосунда бир кызыктуу көз ирмендерге көп болушат. Биз ата-энелерибизди кымбат баалуу отелдерде эс алдырып, сапаттуу кийимдерди кийгизип, эң кооз жерлерге барып эс алдырып, эң кымбат санаторияларда эс алдыртып, ден соолугун чыңаганга мүмкүнчүлүк түзүп бербейбиз биз уулдар. Эмнеге? Акча жок. Ата-энесинин сапаттуу жашоосун камсыз кыла тургандай уулдарда акча жок. Эмнеге мусулман бүгүн бай болуш керек? Төртүнчү себеби. Көчөгө чыгып бир айланага назар салыңыз. Эмнелерди көрөсүз? Кумаркана, бильярд ойноочу жай, аптекалар, ресторандар, кафелер, ар кандай эс алып чардай турган жерлерди көрөбүз. Мектеп, бала бакча, медициналык тейлөөчү пункттар, поликлиника деген койчу адамдын жашоо сапатын өстүртө турган, алардын билим деңгээлин ача турган мекемелер аз. Бизге пайдасына караганда зыяны көбүрөөк жерлери көп да, пайдалуу нерселер аз. Эмнеге? Ишкер колунда бар адамдар бүгүн бир гана мына ушундай дагы да акча алып келүүчү, дагы да бир бузукулукту жайуучу гана жайларды салат жана элин өстүрө турган, элинин түшүнүгүн алдыга ача турган жерлер салынбай жатат. Аны ким салат? Албетте сиз саласыз. Же арабтар салып бериш керекпи? Же түрктөр салып бериш керекпи? Байлык бул дүйнөкорлук, байлык бул азгыруучу, байлык бул колдун кири. Пайгамбарыбыз кедей жашаган, сахабалар кедей жашаган сыяктуу отмазкалар бизде абдан көп. Бир эле мисал. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям дүйнө тарыхындагы эң бай адамдардын бири болгон. Жихадтан түшкөн олжонун 3төн 1 бөлүгү Пайгамбарыбыз алейхиссаламдыкы болгон. Бул эмне деген гана байлык? Пайгамбарыбыз эң бай адам болгон.
болгону пайгамбарыбыз алейхиссалам жупуну жашаган жана алган байлыгын Кудайдын гана динин таратууга сарптап салган. Бир караган кишиге өтө кедей көрүнгөнү менен, бирок анын жашоосу жупунулук менен коштолду. Жупуну жашоо менен кедей жашоонун айырмачылыгы өтө чоң. Жупуну жашоо колуңда пулуң бар, байлыгың бар, бирок сен дүйнөкөр эмессиң. Мал мүлк жыйнай бербейсиң. Жыйнаган, чогулткан каражатыңдын бүт баарын Кудайдын жолуна жумшалат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз мусулмандар бүгүн бай болушубуз керек. Бай болушубуз керек, жашообуздун сапатын көтөрүү үчүн. Суранчу урматтуу көрүүчүм, бул каналга катталып коюңуздар жана бул видеого лайк коюп, башкалар менен бөлүшүп, поделиться кылып койсоңуздар, көбүрөөк адамдар көрөт жана көбүрөөк адамдар пайда алат деген үмүттөбүз. Бизге көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ассалам алейкум.